Tokmok şaары номер 7 орто мектеп 7 класстар үчүн математика сабагы. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы теңдеме жана анын тамырлары. Силер бүгүн сабакта балдар теңдеме жана анын тамырлары боюнча билим аласыңар. Мисалдарды иштөө аркылуу билимдериңерди бышыктайсыңар. Теңдеме чыгаруу көндүмдөрүнө ээ болосуңар. Ошондой эле так болууга, жоопкерчиликтүү болууга, аракет кылууга калыптанасыңар. Өткөн темаларды кайталоо үчүн төмөнкү суроолорго жооп берип көрөлү. Амалдарды аткарууда кайсы касиеттер колдонулат? Туюнтмалар качан теңдеш барабар болушат? Теңдештик деген эмне? Демек, бул суроолорго силер туура жооп бердиңер деп мен ишенейин. Азаматсыңар. Анда эмесе жаңы тема. Демек, өзгөрмөнү камтыган барабардык теңдеме деп аталарын биз башталгыч класстан баштап эле билебиз. Теңдемени чыгаруу деген теңдеменин туура барабардыкка айлана турган өзгөрмөнүн маанисин табуу дегенди түшүндүрөт. Ал теңдеменин тамыры деп аталат экен. Биринчи мисалда 4x барабар 12 деген жөнөкөй теңдеме берилген. Демек, бул жерде x'ты табыш үчүн 12-ни 4-кө бөлсөк 3 келип чыгат. Башкача айтканда 4-тү 3-кө көбөйтсөк 12 келип чыгат экен. Демек, барабардыкты туура барабардыкка айландыруучу 3 деген маани теңдеменин тамыры болот экен. Экинчини карайлы. 3x минус 1 барабар 8. Бул жерде дагы өзгөрмөбүз бар. Демек, бул дагы теңдеме болот экен. Муну чыгарыш үчүн 8ге 1ди кошобуз, 9 болот. 9ду 3кө бөлсөк 3 келип чыгат экен. Демек, кайра текшерсек, 3ду 3кө көбөйтсөк 9, 1ди кемитсек 8 келип чыгат экен. Туура барабардык келип чыгып атат. Үчүнчү мисалда 2x минус 4 барабар x плюс 1. Бул жерде окшош кошулуучуларды бир жака, сандарды экинчи жака жыйнайбыз. 2x'тен 1x'ти кемитсек x калат экен, 1ге 4'тү кошсок 5 келип чыгат экен. Демек, бул теңдеменин тамыры 5 болот экен. Теңдемени чыгаруу деген эмне? Бул анын бардык тамырларын табуу же жок экендигин далилдөө дегенди түшүндүрөт экен. Демек, дагы бир теңдемени карайлы. Минус 2x плюс 13 барабар минус 7x плюс 23. Теңдеме чыгарууда биз белгисиздерди бир жака топтойбуз, ал эми белгилүү сандарды барабардыктын экинчи жагына топтойбуз. Минус 2x'ти жазып алдык. Минус 7x оң жактан сол жактыкка өткөндө плюс менен келет экен. Демек, 7x'тен 2x'ти алсак 5x болот экен. Ал эми 23 деген сандан 13 деген санын кемиткенде 10 келип чыгат. X'тин маанисин тапканда 10ду 5ке бөлөбүз. X барабар 2 келип чыгат. Экинчи мисал 1,5x плюс 41 барабар минус 0,5 x плюс 1. Бул жерден дагы белгисиздерди бир жака, белгилүү сандарды экинчи жака топтойбуз. 1,5 x'га 0,5 x'ты кошсок 2x келип чыгат. 1ден 41'ди кемитсек минус 40 келип чыгат экен. Эми x'ты табыш үчүн минус 40'ты 2ге бөлөбүз, минус 20 келип чыгат. Бул жерде биз эгерде кошулуучулардын белгилери ар түрдүү болсо кемитүү амалын аткардык. Бөлүп көбөйтүү амалдарын жүргүзүүдө бирөөсү оң сан, бирөөсү терс сан болсо дайыма терс сан чыгат деген эрежени пайдаланып өттүк. Эми балдар 35 плюс y кашаанын ичинде минус 15 барабар 31 деген теңдеме берилсин. Демек, бул жерден биз кашаанын ичиндеги туюнтманын өзүн жазып алабыз. 35 плюс y деп барабар 31'дин өзүн жазып алабыз дагы минус 15'ти барабардыктын экинчи жагына плюс менен алып өтөбүз. Демек, 35 плюс y барабар 46 болот экен. Эми y-ти табыш үчүн 46'дан 35'ти кемитебиз. Y барабар 11. Демек, бул теңдеменин жообу 11 болот. Текшерип көрөлү. 35'ке 11'ди кошсок 46, 46'дан 15'ти кемитсек 31 келип чыгат.
Kийинки мисалыбыз. Бул жерде кашанын сыртында көбөйтүүчүлөр бар. 2 көбөйтүлгөн 3x минус 1 барабар 4 көбөйтүлгөн x плюс 3. Кашаларды ачабыз. Демек 2 менен 3x'ти көбөйтсөк 6x болот экен. 2 менен 1'ти көбөйтсөк 2. Барабарды коебуз. 4 менен кашанын ичиндеги x'ти көбөйтсөк 4x, 4 менен 3'тү көбөйтсөк 12 болот экен. Эми x'терди өзүнчө топтойлу. 6x 4x барабардыктын сол жагына минус менен өтөт. 6x минус 4x барабар. Демек минус 2 сол жактан оң жакка плюс менен өтөт экен. Демек 2'ге 12'ни кошсок 14. X'тин майнысын тапканда 14'тү 2'ге бөлөбүз. Демек жообу бул жерде x барабар 7 келип чыгат экен. Эми балдар дагы бир мисалды иштейли. Демек 2x минус 6 барабар минус 5x плюс 8. Бул жерде дагы x'терди бир жакка топтоп атабыз, сандарды өзүнчө топтоп атабыз. Демек, бул жерде эстеп калчу нерсе барабардыктын бир жагынан экинчи жагына өткөндө кошулуучу карама каршы белги менен өтөт. Ушул эрежени дайыма эстен чыгарбайбыз. Калган мисалдарды карап көргүлө, чыгарылыштары ошондой эле келип чыкты. Эми балдар, сабакты жыйынтыктайлы. Бүгүнкү сабакта теңдемени чыгаруудагы негизги касиеттерди колдондук. Демек, ал касиеттер төмөнкүдөй. Эгерде теңдемелерде кошулуучуну анын белгисин өзгөртүп, теңдеменин бир бөлүгүнөн экинчи бөлүгүнө көчүрсөк, анда берилген теңдемеге тең күчтүү теңдеме келип чыгат. Эгерде теңдемени 2 бөлүгүн тең, нөлгө барабар эмес бир эле санга көбөйтсөк, анда берилген теңдемеге тең күчтүү теңдеме келип чыгат. Демек, бүгүнкү сабакта биз ушул эң жөнөкөй болгон 2 касиетти колдонуп, теңдемелерди чыгара алдык. Ушул билимдериңерди колдонуп балдар, үйгө берилген тапшырманы аткарып келебиз. Параграф 3, 7, номер 131. Саламатта калгыла.